Радио корпорациясынын биринчи радиодогу түз эфири жана анын Facebook'тагы баракчасындагы түз эфирдик кезектеги уктуруу көрсөтүүнү баштайбыз. Тема нарк насил жана улуттук идеология. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, эгерде бизди туура түшүнсөңүздөр, ушул тема менен өткөн жума күнү чыгып жатканда күтүүсүз жерден бир окуя болуп, өзүңүздөргө белгилүү жылуулук биздин борборубуз жарылганына байланыштуу, ошого маалыматтык конференция уюштурулганына байланыштуу биз түз эфирден ошол жака которуу жасаганбыз. Ошентип биздин тема толугу менен талкууланбай калган. Мына ошол теманын кайрадан биз ошол теманын артында бүгүн кайра талкууга чыгып жатабыз. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучусу Токтомамбетов Канай Турдубекович, жарандык коомдун өкүлү, кесиби боюнча экономист. Бул жигиттин нарк насил жана улуттук идеология маселесине катышып жатканына байланыштуу биз бир нече маалыматтарды берип коюуну туура көрдүм. Ооба, кийинки учурларда биз улуттук идеология маселесин, жалпы эле улуттук нарк, кыргыз жарандуулугу, нарк насил, адеп ахлак жөнүндө талкуулаганда биз көп окумуштуулардын, интеллигенттердин, илимпоздордун, эксперттердин пикирлерин угуп келдик. Анан кийинки учурларда чынын айтканда ушу жаштардын өкүлү чыгып сүйлөй элек болчу. Канай Турдубековичке мен алдын ала ыраазычылык билдирем, анткени бул жигит ошо биздин уктурууларды жана көрсөтүүлөрдү теледен дагы, радиодон дагы угуп жүрүптүр. Ошого өз алдынча туруп мага жайында өзүнүн пикирин WhatsApp аркылуу жазган. Мен ушул боюнча пикирлерим бар эле, атайын изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөм. Мени мүмкүн болсо ушул бир талкууга катыштырсаңыз деп. Мына ошол саат мүнөт келип, биз ушул сиздердин алдыңыздарга айтып атабыз. Канай Турдубекович, сизге ушу жарандык позицияңыз үчүн жана ушу өзүңүздүн сунуш пикир менен кайрылганыңыз үчүн мен алдын ала ыраазычылык билдирем. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми кенен сүйлөшөлү. Бизге берилген убакыт азыр 40 мүнөт убакыт бар. Адегенде өзүңүздү тааныштыруудан баштасаңыз, мен дагы бир жолу угармандарга жана көрөрмандарга сиз жөнүндө ошол маалыматты берүүдөн баштайын. Анткени биздин көрөрмандардын баары абдан активдүү, бизди дайыма көргөн угарман көрөрмандарыбыз бар да. Так, адаттагыдай эле 39 21 90 телефондору байланышты камсыз кылат. Ушул боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Урматтуу биздин активдүү биздин көрөрмандар жана угармандар. Сөз сизде. Саламатсыздар. Рахмат. Ошо чакырганыңыздарга рахмат. Биринчиден эми өзүм жөнүндө айта кетсеңиз, мен айтат элем, ооба, кесибим экономист. Бирок жанагы коом таануу илимдери тууралуу айтсак, бул мен өз жөнүндө айтат элем, бул баягы нормалдуу ар бир жарандын өзүнүн коомуна болгон көз карашы, гамы бара эволюциялык жол менен баары бир айланып келип илимге такалат. Мисалы, ар бир эле биздин угармандарыбыз, жарандарыбыз эгер ушу коом тууралуу өзүнүн ыйын, сан санаасын ишке ашырып жана бир изилдөөнүн үстүнө коюп койсо, ал айланып келип баары бир илимге такалат. Кайсы илимге? Коом таануу илимине такалат. Ошентип өзүм жөнүндө ушундай гана сөздөрдү айтат элем. Баягы айланып келип ушу жашыма келгенде коом таануу илимдери бизде коомубузда абдан жетишпейт экенин жана ошол илимдердин ушу биздин коомубузда болуп аткан көйгөйлөр ушу коом таануу илиминин алкагында жатаарына баягы күбө болобуз. Жана мен да ошондой акыбалда турам да. Жана коом таануу илимин таркатканга аракет кылып турам өзүмдүн соц тармактарымда. Кана өзү сүйлөшкөндө сиз биздин айыл чарба институтун бүтүрүпсүз, экономисттикти алыптырсыз, бирок Москвага дагы кандай тагдыр менен барып келгенсиз аяка? Москвада баягы биздин биринчи президент 21 кылымдын кадрлар программасы менен биринчи ошо жака тапшырып окугам да. Канча жыл? Андан экинчи курсунда кайра келгенге туура болуп калган. Факультет кайсы эле? Факультет это мен болчу. Информационный технология. Абдан жакшы шанс болгон экен, мүмкүнчүлүк болгон экен. Демек аякты көргөнсүз. Ооба. Морекин университет. Жана өзүңүз айтып аткан заводко окшогон. Абдан бир жакшы терең сөздү айтып атпайсызбы? Бардык нерсе айланып отуруп келип эле илимге такалыш керек депчи. Ушул ой
Ушул жана коом таануу боюнча ой пикирлер, анан улуттук идеологияга байланышкан ой пикирлер качандан баштап сизде пайда боло баштаган? Жок, эми мындай ой толгоолор менимче ар бир эле адамда, ар бир эле жаранда кичинекей эле чагынан бар, ата энесинен башталып, андан ары чөйрөдөн, мектеп, университет дегенде. Айтор ар бир эле жалар биз адамдар коомсуз өзүбүздү элестете албайбыз. Ар бир адамыбызды алсак, ал коомдун продукту. Мына мен бул жерде сүйлөп турганым, мына бул жерде биз баарыбыз коомдун жыйынтыгыбыз да. Баарыбыз өзүбүздүн турган нерселерибизге, акыл эсибизге, маданиятыбызга, коомго ыраазычылыкты айтыш керекпиз. Башкача айтканда биз коомдун продуктубуз. Ошол себептен коом адамсыз адам боло албайт. Жана адам коомсуз адам боло албайт, жана коомдо адамдарсыз жок. Ошентип бул өтө тыкыз байланышта, өтө адам бул коомдун гана бир фрагменти. Башкача айтканда, ар бир адам коом тууралуу ой толгоолорсуз жашай албайт. Кандай болсо да ар бир адамдын өзүнүн баягы фоновый түрүндө болсо дагы коом тууралуу ой толгоолору бар. Ал ой толгоолор баягы кичинекей чакта мындай бир мифологиялык болушу мүмкүн. Ар кандай эпостарды угуп, ар кандай кыргыз адабият, кыргыз адабиятын окуп жатып жана башка баягы мифологиялык мындай бир фольклордук ой толгоолор жана таануу болушу мүмкүн. Бара-бара адамдын жашы өткөн сайын адамдын практикалык, кичинекей баланын практикасы жок, кичинекей бала оюн менен алек турат. Чоңойгон сайын адам коомдук эмгектин бөлүнүүсүнүн алкагына кире баштайт. Коомдук кандайдыр бир практика жасай баштайт, иштейт, инженер болобу же бир дагы иш кылабы. Ошон менен бирге анын мифологиялык таануусу да деги эле таануусу андан дагы жогору баскычка өтө баштайт. Башкача айтканда илимий таанууга өтө баштайт. Ошентип адам өзүнүн практикасына жараша бара-бара илимий таануунун, башкача айтканда илимий критерийлердин элегинен өтүп жаткан маалыматка көңүл бура баштайт. Мындайча айтканда илимге. Сиз өзүңүздүн баягы илимге чукулдаган ой толгоолоруңуз менен мага абдан мен сүйлөшкөн темага абдан жакын болуп атасыз. Мунун өзү жакшы нерсе. Сиз айттыңыз, адам коомду жаратат, ал эми коом болсо адамды тарбиялайт. Экөө бири менен бири терең айкалыштуу нерсе деп. Келиңиз, эми ушул сөздөн алганда биздин бүгүнкү жашап аткан коомго келели. Биздин бүгүнкү коом эң биринчи бул технологиялык коом, бул интернеттик коом, бул глобализация деп аталган ааламдаштыруу деген агымдын баягы шарапаты аябай тийип турган, сөз эркиндиги күчөгөн, демократия күчөгөн, адамдар өздөрүнүн укугун абдан жаттап билишкен, мына ушундай коомдо жашап жатабыз. Ошол учурда сиз айткандай ар бир адамдын өзүнүн баягы жекече көз карашы, позициясы бар, өзүнүн мекени жөнүндө, коому жөнүндө, жашап аткан турмушу жөнүндө. Мен кандай кылсам бул коомго салым кошом дегендер бар. Мен кандай кылсам биздин турмуш оңолот дегендер бар. Мен ушул коомдук, социалдык, экономикалык республиканын турмушу жөнүндөгү ойлонбогон адам аз. Бирок ошол эле учурда биздин негизги темага кайрылалы. Мынагы улуттук адеп ахлак, биздин ата бабабыздын салтын сактоо, азыркы учурдагы жанагы мен айтып аткан интернеттик коомдо жашап аткан адамдардын улуттук идеологиясын түзүү. Мына ушул башкы тема болуп атат. Мен сизди ушул тема үчүн чакырып атам да. Улуттук идеологияны азыр бир калыпка келтирели деп туруп, мына мен өткөндө дагы айттым, азыр дагы айтып коеюн. Кыргыз Республикасынын президенти 13 декабрда 23 жылы бир топ 25 адамдан турган коомдук мамлекеттик ишмерлерден, адабий, искусствонун, маданияттын өкүлдөрүнөн, окумуштуулардан турган 25 адамдан турган жумушчу топ түзүлдү дагы. Жумушта ушул улуттук идеология деген чоң саясий документтин үстүндө иштеп жатат. Тактап айтканда, бул азыркы учурдагы кыргыз жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун идеологиялык стратегиясын иштеп чыгуу деген маселе келип чыгып атат да, көрдүңүзбү? Жарандын руханий өнүктүрүү жана калыптандыруу. Демек, бир жагынан суроо турулат, биз руханий өнүгүүнүн үстүндө келе атабыз. Адам болгондон кийин албетте сиз айткандай өнүгүүнүн үстүндө келебиз. Алдыга жылабыз, улам жаңылыктарды кабыл алабыз, руханий жактан байыбыз, туурабы? Ошол эле учурда стереотиптер да бар да.
биз артты карай чегинген, жаман көрүнүштөрдү батып кеткен, бир эскиликтерди колдогон жактарыбыз бар да. Анан калыптандыруу деп атабыз. Дагы эле эгемендүүлүктү алганыбызга 33 жылдан өттү. Биз ушул руханий жактан дагы ата салтыбызды каныктандырып, бир багыттуу, туруктуу идеологиялык көз карашка ээ болбой атабыз деген сөз. Чалкыш нерсе мындай айткандачы, оор нерсе. Мына ушул жумушчу топ иштеп атат. Биз ошого карата ушул көрсөтүүлөр жана уктурууларды тынымсыз жасап, биз элдин коомчулуктун пикирин угуп атабыз. Ошонун бир катары жаштардын өкүлү катары сиздин келгениңизге рахмат. Экинчи биздин милдет мына аймактардагы акылдуу адамдардын, ошол жердеги үн кошчулардын пикирлерин угалы деген максаттарыбыз бар. Биз колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Калк деген калк экен, анын ичинде көптөгөн жакшы кишилер бар, үн кошуп атышат. Бизге телефон чалуулар аркылуу да биз байкап атабыз да. Эми мен жана сизге айттым. Ооба, биз алдыга карай умтулуп, Кыргызстандын бир жаңы багыттагы өнүгүү шартына келип калдык деп сүйүнүп, анан ушул социалдык экономикалык саясатты колдоп, президентти колдоп алдыга жылалы. Ошол эле учурда биздин ушул руханий жактан көрөнгөбүздү топтойлу, толтуралы, боштук болбосун деп туруп президент катар менен жарлыктарды чыгарып аны биз талкуулап жатсак, коомдо айрым учурда жүрөктү титиреткен терс көрүнүштөр болуп кетип атпайбы? Мына сиздер жаштардын өкүлүсүз. Кечээ Фейсбуктан көрдүк го. Балаганы бешикке бөлүп алып, бешикти эки кемпир аттап атат. Бул кайсы салтка кирет, кайсы идеологияга кирет, кайсы биздин салтыбызды сактоого кирет, кайсы улуулукка кирет да, кайсы карылык маданиятка кирет. Мына ушундай нерселер болуп атпайбы? Жанагынтип аялынын мурдун, колун бүтүн кесип көзүн чукуп салганга чейин жеткендер болуп калып атат, туурабы? Машина менен сүзүп таштап туруп качып кетип атат. Должностное лицо. Кандай кылабыз? Коомдо баары бир баягы адам болгондон кийин, көпчүлүк жерде болгондон кийин кемчиликтер болот да деп коюшубуз мүмкүн. Мына тест жарылды эле, тестти дагы саясатка байлап, ушул техникалык кырсыкты, ошону башка нерсеге байлап жазып ийгендер болуп атат. Сөз эркиндиги десе эле сүйлөй берсе болобу деген сөз келип чыгат да. Ошол учурда Таластан бир бала үн катты. Мен бир жума бою ошол тесттин эмне деген жумушуна, жылуулук борборуна кандай жумушка алса дагы бекер иштеп берүүгө даярмын. Мен аласыңарбы жумушка, мен барсам бересиңерби жумуш депчи. Акысыз иштеп берейин деп атат. Патриотизмби? Патриотизм, туурабы? Мына ушундай нерсе бар. Оошу да бар, кыйышы да бар. Сиздин пикир? Улуттук идеология. Ооба, абдан көп суроо бердиз да. Эми биз баягы илим алкагындагы карайлы деп мына мен сунуштап жатам да. Эми идеологиядан баштайлы. Эми буга чейин айтып кеткендей эле, улуттук идеология деп атканыбыздын өзү бул эмненин белгиси? Бул ошо 90-чы жылдардан баштап, мына биринчи президентибизден баштап бизде эч бир өнүгүүнүн багыты, эч бир өнүгүүнүн бир жолу болгон эмес да. Биз чуу дегенде эле толугу либералдык экономикага, либералдык идеологияга кирип кеткенбиз. Ошол себептен баары демократиянын туу чокусуна жетип атабыз. Экономика тарабынан да эч кандай өнүгүүнүн багыты болгон эмес. Акаев айткан эл өзүн багат деген. Керек болсо аскердин деле кереги жок деген. Баары сонун болот, өзү менен өзү эле сонун болуп кетет деген. Мындайча айтканда, коомду түптөөнүн, коомду калыптоонун эч бир кажети жок дегенсип, ушундай бир элге ушундай бир баягы мындай маалымат өтүп кеткен да. Биз эл деген биз кимбиз? Биз баягы так азыр кыргыздарды айтып кетейин. Эми кечиресиз, биз деген көчмөндөн чыккан элбиз. Биз деген журтташып келаткан элбиз. Биз мындай чаржайып жашаганды көнгөн эмеспиз. Ошол үчүн мына бүгүн биздин болуп жаткан бул капиталисттик доордун капитализм эмне? Капитализм индивидуалдуулукту тарбиялайт. Капитализм мен билер тиги өзүмчүлдүктү тарбиялайт. Капитализмдин өзүнүн идеологиясы ушундай да. Себеби индивидуализмдин эсебинен акча эки жакка жылып турат. Эгер журтташып эле мондай монолит болуп жатып калса, капиталга кызыгы жок. Канат Турдович, сөзүңүздү созуңузда оюңузду жооп бериңиз. Биз ушул капитализмге келдик, неме боюнча, улуттук идеологиянын эмеси боюнча. Бир телефон чалып бар экен. Урматтуу радио көрөрмандар жана биздин Фейсбуктун көрүүчүлөрү, сиздерге ушул активдүүлүгүңүздөр рахмат. Менин туруктуу угуучуларым бар, ошолордун бирөө болсо керек деп ойлоп атам. 39-21-90 телефону иштеп жатат. Сөз кезеги сизде. Өзүңүздү тааныштырыңыз, угарман. Алло, саламатсыздарбы? Сиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан
ар биринин оюн угуп, ошону талдап, ошондон жакшы нерселерди кабыл алып, бул элге аябай жакшы болуп атат. Рахмат сиздерге. Суроо барбы? Алмай эже суроо барбы? Байланыш алыстап кетти. Биздин пультта Максат Мамырканов деген биздин профессионал жигитибиз иштеп жатат. Байланыштар менен камсыз кылуу багытында биздин телефонго басым жасасаңыздар. Дагы бир жолу биздин режиссер белги берип атат. 39-21-90 телефон иштеп атат. Сөзгө чек сизде, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшы теманы алып чыктыңыздар да. Атыңызды айтып коюңуз агай. Акылбек, город Бишкек. Рахмат. Сурооңуз, сунуш. Эми мына элдин аң сезимдүүлүгү менен илимдүүлүгүн кээде биз эки бөлүп түшүнбөй бириктирип эле көздөмө менен жүрөбүз да. Илимдүүлүк бул барып контракт төлөп коюп 5 жыл окуп алып бир илимди кесип алып чыгып кетти деп эсептелет. Абдан жакшы айттыңыз. Аң сезимдүүлүк бул генетически ар жактан келаткан бул акылдуулук болуп эсептелет. Ушул экөөнү бириктириш үчүн мына коомго алдагы сиздин коногуңузга окшогон жакшы жигиттер көбүрөөк келиш керек да. Туура айтасыз. Анан менин айтайын деген көйгөйүм бул эми буга деле анча кошулбайт, бирок эң барып турган болезньди айтайын деп атам да. Акылбек байке, кесибиңиз эмне? Экономист, финансист. Экономистке туш келип атыптыр бүгүн. Угуп атам. Анан бул жерде мону болуп атат да. Илгери мына сиздин поколение, биздин поколение мектепте окуганда ошол мектеп куралдарын, мектеп предметтерин бизден 5-6 жыл мурун окугандар деле ошо китептерди окучу. Бизден кийинки 5-6 жыл кийин окугандар деле ошол эле китепти окучу. Эми ошо илимден тайкы кылабыз деп акайыптын учурда эле коркпой эле айтыш керек. Бизди ушу китептердин бизнесин чыгарып, анан кийин бул китеп кийинки жылга жарабайт деп мына бүгүнкү күн ошол проблема элде бар. Ошентип илимден да тайкы кылып аткан нерсеге мына илим берүү министринин бир аналитика бөлүмү же президенттин бир кичине идеология бөлүмү ошо көңүл бура албай келатышат. Же буга булардын убактысы жетпей атат, же акылы жетпей атат. Мына грубо айткандачы. Эми мисалы быйыл мына китепте мынандай өзгөрүү болду, ошон үчүн жаңы китеп чыкты дейт. Эмне кыргыз тил адабиятынан эмне Алыкул Осмоновдун өмүр бая өзгөрүп кеттиби? Же Пушкиндин Капитанский дочкасы өзгөрүп кеттиби? Өзгөрсө физикада бирдек өзгөрүшү мүмкүн. Өзгөрсө математикада кичине бирдек өзгөрүшү мүмкүн. Бүт предметтерди өзгөртүп салды деп эле китептерди жаңы чыгарып, китеп бизнесин чыгарып мына Иманалиевдер ошо күнөөлүү, ошолор ошону баштаган, Акаевдин армиясы ошону кылган. Ушуга үчүн эми жаңы идеология менен бөгөт салып президентке жеткизбей атасыздар. Эми сиз менен экөөбүз биригип ошо күнөөлүүбүз ошо жеткизбей аткан үчүн. Азыр мен айтып аткан, мен теманы кыска айтып атам да. Буну түшүнгөн кишилер кичине расширять этип, масштаб деме чоңойтуп алат буну. Себеби эфирде убакыттары үчүн мен кыска айттым. Акылбек байке, сизге абдан рахмат. Абдан рахмат. Эми да сөз көп, бирок мен азыркы темага жакындатып айтайын. Айтыңыз. Акылбек байке, сизге рахмат. Эмне үчүн дегенде биз коомдук теле радио болгондон кийин, улуттук болгондон кийин биз айтылган сынды кабыл алып, аны кайра иштеп чыгууга сиз айткандай жеткирүүгө милдеттүүбүз. Бул бир. Экинчи, сиз айткан факты бул турмуштук реалдуулук. Анткени сиз айтып аткан мына быйылкы китеп эскирди, эмдиги жылы сентябрда кайра жаңы китеп сатып аласың деген талап бар. Ал талап ар бир китептин баасы менин дагы 2 балам окуйт азыркы учурда. 250 сомдон кем китеп ала элекпиз. 11-12 предметке 250 сомдон китеп сатып алууга туура келет. Бул бир. Экинчи, ал китепти баягы илгеркидей мектептин библиотекасына жеткирип берген бекер китеп жок. Аны биз могу жер төлөөлөрдөн, подземкалардан сатып алып атабыз. Китеп рыногу базарга чыгып кеткен. Муну ошо сиз айтып аткан Каныбек Иманалиев министр болгон учурда президентке чейин маселе жеткен болуш керек менин болжолумда. Бирок ошол маселе кайра басылып калды. Сиз айтып аткан Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин аналитикалык бөлүм деген бөлүм жок а жерде. А жерде китеп чыгаруучулардын чоң армиясы бар. Китепти жылда шалкылдатып чыгарып турушат, учкундан бастырып. Анан ал китеп баягы товар оборот менен айланып сатылып турат. Ушинтип эле туура айтсак болот. Мен алып баруучу катары эмес, журналист катары эмес, ата-эне катары айтып атам. Мына ушул нерсе бар. Ал эми сизде
жанагы биринчи оюңузга абдан таасын кошулам. Билим алуу деген бул контракт төлөп туруп 5 жыл эптеп университеттин же бир институттун астанасында жүрүп, анан эптеп бир кагаз алып чыгуу башка нерсе. Ал эми ошол 5 жылдын ичинде илимге сүңгүп кетип, китепкананы жыртып, каталогторду жыртып, бир теманы тандап, бир калыпка ооп, бир багытты карай багыт алуу ар бир бүгүнкү күндөгү жаш адамдын милдети болуп атат. Ошондо биз бүгүнкү Кыргызстандын экономикасына, социалдык экономикалык акыбалына, идеологиясына бир жардам берүүчү жаранды тарбиялап атабыз. Азыркы учурда бизде эмне көп? Илимдин кандидаты көп деп айтып атат. Мына академиянын жылдык отчетун уктук ошондо. Ошол илимдин кандидаттарынын, докторлордун жөн эле коелу жасап аткан иштери кайда болду экен деген суроо чыгат да. Дагы бир суроо келди. Кабыл алып коеюн. Акылбек аке, биз менен байланышта, түз байланышта туруп туруңуз азыр. Сүйлөшөбүз дагы. Угат алышсыз, саламатсызбы, кимсиз? Alo, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен ошо жанагы билим берүү боюнча бияктан кичине сөз болуп калгандыктан, мен ошо билим берүүдө бир көйгөйдү айтып коеюн деп. Атыңызды айтып коесузбу? Мен атым Чобак, Москва районунан чалдым. Рахмат. Бул жерде жанагы өкмөт токтом чыгарыптыр, 181 токтом деп, 27 сааттан ашпасын депчи. Ана мектептерде азыр 5 күндүк 5 күндө 5 күнгө чейин окуйт. Мурун 6-күндө окучу мектептеги балдарчы. Ушул 5 күндүн ичинде балдарды аябай кыйнап атабыз да. 6 күн окутуш керек негизи. 5 күндө 6 саат, 7 саатка чейин рационун коёт. Мектептен жанагы завуштар эле кыйналып атат, рационун батыра албайчы. Анан кийин 27 саатты берип коет экен. 27 сааттан үчүн дагы 5 саат артып алат, 3 саат, 4 саат артып алат. Анын үчүн башка жактан тиги мугалим келип ишти бербейт да. Ушул жагынан аябай дегенде баш аламан болду да, чын айтайын да. Анан жанагы 5 күндүк, 6 күндүк деп айтпадымбы? Ушу балдарды жөн эле 5 саат, 6 саат, 7 саат отургузар эле жөн кыйнап атат да 5 күндүн ичиндечи. 6 күнгө жылдырыш керек, мугалимдер дагы эркин иштейт. Балдар дагы 5 сааттан, 6 сааттан ашырбай сабак өтсө, балдардын да мээси физикалык эмеси чарчабайт да. Ушул маселе боюнча негизи бир билим берүү министри менен эмечки азыр будун чаңыры болуп атат, чын айтайын. 27 сааттан ашпайт, тияктан мугалим келбейт. Негизи мамлекеттен бөлүнгөн саатты сабак өтүш керек да балдаргачы. Ушул чын эле эме болуп калды да, будун чаңыры болуп калды. 27 саат ашпайт, нар жактан 5 саат артат ашып алат экен. Ага баш жактан мугалим келип иштебейт да. Чоңарга сизге абдан чоң рахмат. Сиз дагы турмуштагы көйгөйдөн чыккан нерсени айтып атабыз. Эгемендүүлүк алгандан кийин Советтер Союзу өзүнчө, Россия өзүнчө мамлекет болуп калган мамлекеттердин баары өз алдынча мамлекет болуп кеткенде, окуучулардын сиз айтып аткан орусча нагрузка, кыргызча айтканда ошолорго жүктөлгөн сабактын санын азайталы деген маселе келип чыккан. Муну оптималдаштыруу деп коюшат. Анан реформалоо деп коюшат. Ошонун учурунда сиз айтып аткан бүгүнкү 27 саат калды дагы, бүгүнкү күндө дагы эле болсо дүйнөлүк практика айтып аткандай балдардын жөндөмдүүлүгүнө жараша сааттарды берүү маселеси колго алынбай келет. Негизинен бизге келген угармандар да, көрөрмандар дагы, биздин түз эфирге келген катышуучу коноктор дагы айтып келишет, какшап. Кыргыз Республикасында орто билим берүүчү мектептердин мамлекеттик программасын карап чыгуу мезгили эч ак эле жетти. Ал программасын кайра кырып чыгуу десе, коом таануу деген сабакка 4 сабакты кошуп, бер жактагы кол эмгек, музыка, чечение дегенди бириктирип, информатика деп атап, ошондой мындай дагы чалмакей чалынып калыптыр. Муну качан бир сиздер айткандай толук карап чыгууга болот. Туура 7 саат окуган бала, 45 мүнөттөн окуган бала 7 сааттан кийин, 6 сааттан кийин эмне болуп чыгарын өзүңүз билесиз. Ошол 6 сааттын бирөөнү эле жакшы көрөт, же экөөнү да жакшы көрүшү мүмкүн. Калганын отурат деги мугалимден болсун тиктеп. Мына ушул маселе бар. Сизге рахмат. Азыр дагы суроо берүүчүлөр бар экен, талдайлы. Саламатсызбы, угатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Дүйшөк мырза, Каныбек Канчабына сиздин така окуучуңуз. Ой, рахмат байке. Сындан дагы. Коногуңузга сөз бербей атасыңар. Өзүңүз комментарий кылып атасыз. Суроо эле чакырган экенсиз, айта албастан кириш сөзүн баштап коюп отурат, дагы учукпастан сүйлөп албастан. Азыр берем, Каныбек байке, сиз. Азыр мен суроо берейин анда сизге. Кыска бериңиз. Дүйшөк мырза, мен сизге суроошум бар. Аптасына канча жолу чыгасыз? Аптасына 3 жолу. 3 жолу чыгасыз. Ооба. Давайте мындай кылабыз. Бир күнү өзүңүз карап болосуз, эч кимди чакырбайсыз. Биз окуучулар сизге гана суроо беребиз, сиз бизге жооп бересиз.
ар кандай тема боюнча суроолорду беребиз. Антиге болбойт. Азыр болсо конокко суроо. Хорошо. Кандай болсо? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына сиз Акаевдин убагынан бери мына азыркы президенткече нерсеси болгон жок деп айттыңыз. Аны Дүйшөк мырза да ошентип айтып келатат. 32 жылдан бери. Анда отурган болсо, мына биринчи радиого биз жаман көрүп, ушунча эгемендүү болгондон бери эмне жаман көрүп жүрөбүз? Ар дайым сын пикирибизди айтабыз. Мына болбой атат, тиги болбой атат, тиги туура эмес болуп атат. Идеологиясы туура эмес жакка кетти, кошоматчылар курчап алды, Кыргызстаныбыз жарга барып такалды деп десек, таң аткандан кечке чейин радио станция жабылганча баары сонун болуп атат, идеологиябыз бар, мындай пландар бар, мындай указдар кабыл алынып атат, жыгап атат, сонун болуп атат, сын пикир айтпагыла силер көрө албассыңар, оосуңар деген сөз таптыңар эми. Мына 21-кылымдын кадры болгон экен Канай мырза, кайдасыңар силер? Элдин акчасына бар окудуңар эле чет өлкөлөрдө. Кайдасыңар? Кача силердин пайдаңар тиет? Айтпачы. Эмне үчүн сиз окубадыңыз? Сиз менен ошо 21-кадр болгондор азыр кайда? Эмне үчүн Кыргызстанга кайтып келишип, ошо Кыргызстандын экономикасын, чарбасын, башка дегеле койчу баардыгын көтөрбөйт. Алар кайда патриоттор? Рахмат. Канекбек азаматсыз. Сиздин жүрөгүңүз таса да. Жооп, рахмат. Суроо албетте туура. Чындыгы ошондой. Мына мисалы мени алыңыз. Менде да күнөө бар. Себеби 21-кадр. Албетте бул килейген коом үмүт кылып атат. Килейген коом сен жөнөтүп атат. Барып очойгон Москвага барып окуп кел деп. Мен ал коомдун мага болгон үмүтүн аткарган жокмун. Бул жерде күнөөм бар. Эмне үчүн кайра келдиңиз деп сурап атпайбы? Жок, окуя койдуңуз деп атат. Жок, ал тиги үй бүлөлүк шарттар болуп калганда. Анын баарын азыр айтыштым. Жок, ал максат эмес. Бирок иш жүзүндө туура мен баягы коомдун үмүтүн актай алган жокмун. Себеби бүтүргөн жокмун. Ал жактан мойнума алам. Анан дагы айтсам, суроо эмне болуп калды? Биздин башкаларды айтып атасыз да. Туура, сиз айтканыңыз мына 25-кадрдын окуучу тиги бүтүрүүчүлөр кана деп атасыз. Анын баарын ишке орнотуш үчүн, анын баарына келип, кайра коом өзүнүн баягы чарбалык, социалдык иш аракеттерине кошуп алыш үчүн кандайдыр бир ирет керек эле тура. Ал балдардан көз каранды эмес да. Ал балдар мүмкүн келгиси келип атат. Көп эле келем деген эле балдар болчу. Мен билем, алар менен чогуу жүргөнбүз, бир жатаканада жашаганбыз. Бирок ошол өзүнүн коомдун интеллектуалдарын, коом өзүнө камтый алгандай, өзүнүн иш аракетине кошуп, өзүнүн агымына кошуп, аны бир өзүнүн ишкерлерин, интеллектуалдарын бир нукка салып бергендей, демек коомдо бир система болуш керек. Демек коомдо кандайдыр бир ирет болуш керек. Мүмкүн бизде ошол ирет жок. Ошол сөз менен айтканда ошол чачырап кетип атат эки жакка. Ошол программа менен барган балдардын баары эле ишке орноша алган жок деген сөздү айтып атасыз. Албетте. Кыргызча токот тержелүүчү. Анекбек, мен сиздин пикириңизге бир пикирди коюп коеюн. Биз сиз айтып аткандай Акаевден берки, эгемендүүлүк алгандан берки баардык нерсени сызып салган жерибиз жок. Ооба, мен биз эң биринчи компьютер биздин Орто Азия боюнча могу бириккен эсенгүү өлкөлөрдүн ичинен бизге компьютерди Акаев киргизген. Андан көп жана 21-кылымдын кадрлары баштап көп окутуу программалары кабыл алынган, жакшы нерселер башталган. Структурация боюнча окуу жайларда дагы өзгөртүүлөр болгон. Мына ушул нерселердин баарын сиз айткандай эч ким чийип салган жери жок. Кийинки суроо. Отабыз. Алло. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Нарымбамын, атым Асаналы. Бул конокко биринчи суроо мындай. Алар чадабагыны бир адам жоголду деп иштеп 200 киши дрон иш болсо болгон жабдык менен иштеди. Эч таппай койдук дейт. Бул кандай боло берет? Биринчи. Экинчи суроо, мына андан кийин бул тест жарылды. Жарылгандан кийин баягы берип аткандар эле айтты. Теге немеде. Бул сиз тесттин жарылышына кандай баа бересиз? Бул кайдыгерликпи же мажырөлүкпү же кандай бул? Үчүнчү суроо мындай. Сиз идея мындай деп айтып атасыз. Азыркы биздин пикирибизде, мындай көз карашыбызда бул доордо аяллаган акча башкарып атат. Мисалы, ошол акчаны Кыргызстан өзү жасайбы же бөлөк жактан жасатып алып келеби? Жооп берип койсоңуз.
Рахмат. Мен биринчиден тиги МЧСтин иши тууралуу жана ТЭЦтин иши тууралуу ал жакта болгон аварияга мен баа бергенде моралдык укугум жок. Эми жанакы үчүнчү сурооңузга айтсак, жанакы акча менен аял деп атасы. Ооба, бул сурооңуз биздин маселебизге дал келет. Себеби биз мына бүгүн улуттук идеология деген жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Улуттук идеология кайдан калыптанат, кайдан келип чыгат деп атабыз. Коомдун чарбалык, коомдун саясий болмушунан келип чыгат деп атабыз. Бүгүн биздин чарбалык болмушубуз кандай? Капиталисттик ыкмада турабыз, туура? Капиталисттик ыкмада ушундай акчанын күчү баш болот. Ооба, капиталисттик ыкма өзү айым затка, аял затка күч кубат берет. Себеби айымдар экономикалык бирдик болуп коомдун ичине суурулуп чыгышат. Себеби мамилелер коммерциализацияланып кетет. Мамилелер мамиленин өзүнө коомдук тиги үй бүлөлүк мамилелерге да акчанын күчү кирип кетет. Ошол себептен көптөгөн ар кандай көйгөйлөр чыгып кетет. Эгер эл жаңы эле баягы көчмөндүктөн чыгып аткан эл болуп атса, анан батыс деп туруп эле капитализмдин иретине, капиталисттик мамилелерге кирип кетсе, албетте аны түшүнбөгөн жана көптөгөн көйгөйлөр келип чыгат. Мына биз ушундай акыбалда жатабыз. Акча жөнүндө сурап атасыз, акча бизден чыгат. Буну баягы бизде тиги Нацбанктын ишкерлери ошолор жооп бериш керек иш жүзүндө. Мен азыр отуруп алып алардын ишин комитет эткеним туура эмес болуп калат. Туура түшүнүңүз? Кыратырбек, рахмат. Дагы бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн. Өзүңүз тааныштыруудан баштасаңыз, урматтуу угарман. Дүйшөк мырза. Сиз жооп бердиңиз мага. Тиги конок мен окууну бүтпөй калдым дебеди. Сиз жакшынан башында бир мисал келтирдиңиз да. Мунага ТЭЦте жанагы өзгөчө кырдаал болбодубу, Мына таластан бирөө айтты. Мен барып бекер иштеп берем деп айтты деп мисал келтирдиңиз сиз. Фейсбукта жүрөт, окуңуз. Ошонтип айттыңыз. Коногуңуз айтып атат, мен окууну бүтпөй калды, мана бизде да жоопкерчилик бар деп кутулуп кетти. Либерализация идеологиясын ушулар киргизди. Ушулардын мууну, булар мойнуна албайт, жөн эле мен окубай калдым дейт, Жумуш таппай калды деп атасыңар. Токтогулачы, мына силер абдан продвинутуу, билимдүүсүңөр да силерчи. Өзүңөрдүн айтып атпайсыңар боюңарды. Коом, илим, тиңдем деп атасыңар. Силер эмне үчүн келип, мамлекет кыйнап турган учурда ошондо жоопкерчиликти албайсыңар. Сиз эле эмес, мен сизге айтып аткан жокмун. Сиз аркылуу башкаларга айтып атам. Кыргыз биринчи радиону көп жерде угушат. Алар эмне үчүн келип өздөрү чын эле кыйналып атса, алар эмне жана Батыштын, Американын айлыгын сурайт. Ушуну мага төлөп берсеңер, анан биз иштейбиз деп. Ушундай болду. Анан Кыргызстан ошон үчүн мына жана силерге окшогон абдан акылдуу билимдүүлөрдүн айынан алдыга жылбай ушундай кыйналып кысталып келатабыз. Эми азыр президент келди, президент өзүнө жоопкерчиликти алып, жөнөкөй эле илимдүү, билимдүү жана кыйындарга эмес, патриотторго ишенип атат. Кыргызмын, кыргыз эли үчүн күйөм, кыргыз мамлекет үчүн күйөм, мен өзүмдүн салымымды кошоюнчу дегендерге азыр таянып атат. Алар президентке сен мага акча төлөп бер мынча деп аткан жок да, ошолорго таянып атат. Мен ошол идеологияны туура деп эсептеймин. Ар бир кыргызстандык эл үчүн, мамлекет үчүн жанымды берүүгө даярмын дегендер гана мамлекетти оңдоп кете алат. Силер баштаганда Манастын 7-10 бар болчу. Аны жамандап чыктыңар. Андан бери канча сөз болду. Мына Кокустан азыр бийлик, Кокустанда бийлик азыр таркап кете турган болсо, бул бийликти жамандап киришет. Жан келгенде мактай башташат, ошентип алдыга жылбайбыз. Мен ушуну айткым келет. Ой, рахмат Канекбек аке. Кыскача жооп. Эми кыскача жооп, эгер жекелик жөнүндө сүйлөшүп атсак, эгер мен жөнүндө сүйлөшүп атсак, анда мен да жоопумду айтайын. Ооба, сиз айтып атасыз, жаштар очойгон акчаны күтө бербестен өз курманчылыгын коомдун кызыкчылыгы үчүн бергенге даяр болуш керек. Мен телефондон чыгып тур, мен режиссерим белги берип атат, кабыл алып коеюнчу. Канекбекке туура чыгыңыз, аягында. Канекбек сизге жооп берем. Жооп беребиз. Угадабыз, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Дүйшөк мырза. Өткенде бир мен сизди орозу деген байкаңыз болом. Ой, Розбек. Өткенде бир сизге айттым эле да, ушу менен азыр бир жуманын 3 күнүн ээлеп атасыз. Ушу мына азыркы уккан мен айтайын, мына тиги студияда жигиттен башка 60ка чыккан бир да адам уккан жок да сиздикинчи. Ушу кечинде бир 6-7ден кийин 10га чейин ушул передачаны берсеңиздер болбойбу? Bir karab görmüştür gayret diletçi. Yine adamların kuşağı aç bolup tursa, bazardagı bağımında olsa, biz 3 gün nar kısaltıp oturmasak, özü kanday oynatmayız, biz bunday oynayıp görüyoruz. Rozbek. Anan keyin Azat men sıram daro жооп берейинчи, отуруңуз.
Биринчиден мен жаңгыз эмесмин да. Мен сыяктуу бул жерде 30га чукул редактор иштеп атат. Ошолордун баары кечинде алардын өздөрүнүн графиктери бар. Мен график боюнча чыгып атам. Сиз айттыңыз да ошону. Жок, айтып атабыз, кечиндеги программаларда отургандан бир нерсе чыгып кетсе, анда мен айтат элем. Жакшы болду. Кечиндеги программаларды сиз укпагандыктан азыр сиз мага басым жасап атасыз да. Меникиндеги программа кечинде да чыгып атат. Сиздин угуучуңуздун да күнүгө. Рахмат сизге. Меникиндеги программа кечинде да чыгып атат. Назар салып көрсөңүз. Так, экинчи суроо. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатмы? Угуп атабыз. Мен Нурмамбет айылынан чалып атам. Кубандык ажы деген кишимен 81-деги. Угуп атам Аксакал, саламатсызбы? Саламатчылык. Мени бир иш түйшөлтөп жүрөгүмдү оорутуп. Мурунку 70-жылкы кыргыз жок, Асыр бай баарыттан. Баягыны ташыйып, генералыбыз Камчыбек ташыйып, генерал айтты. Мына бу демонстрацияны жасап аткандар Салымбековго окшогон 5 бай бар деди. Ушулар тынчтык бербейт түрүдө. Булардын байдыгы көп. Тетиги Дубайда, Лондондон 150 дегендей квартира алып, ошол жакта жүрөт акчалардын баары. Бу Кыргызстан алган акчалардын баарын сыртка чыгарып атат булар. Лондон, Париж, Дубай. Демек, булар кедейлерге жардам бербейт өлгөнчө. Булардын акчасын алып коюш керек. Ченепкен акчаны берип иштешин. Кадимки Кыргыздын рабочусундай болуп. Болбосо мен да ойлойм, Камчыбек Ташиевге кошулуп, булар тынчтык бербейт. Ар качан революция, ар качан демонстрация, тынчтык жок булар турганда. Эмнеге булардын акчасын алууга мүмкүнчүлүк жок. Булар баягы 3-жыл болгондо байып кетишкен. Болдуңузбу? Рахмат. Коомдук пикир деп кабыл алалы. Жанагы улуттук идеялык маселесинде анан жанагы Каныбек Байкен суроосуна жооп берчү. Каныбек Байкен суроосуна жооп берейинчи. Тиги жооп берип келаттык да. Ооба, суроо баягы эми жекелик иретте жооп бергенге мажбур болуп калдым да. Негизи бүгүн улуттук идеология, биз идея жалпылык жөнүндө сүйлөш керек элек да. Эми макул өзүм жөнүндө жооп берейин десек, мына айтып атабыз, ого, жаштардын баары эле бизге очойгон батыштай зарплата бер, андай кылып атсаң мен келип Кыргызстанга иштемейм деп жүрүп атат деп күнөөлөп атасыз да. Албетте андай да орун алышы мүмкүн. Бирок ошо менен бирге айтат элем, эч кандай зарплатасы эле жөн эле негизи биз түшүнүш керекпиз да, коом качан өнүгөт, коом качан ар бир адам өз эмгегин, ар бир өзүнүн жаранын эмгегин коом сиңире ала билгенде, ошону менен бирге коомдун ар бир бирдиктери өзүнүн коомго өз курманчылыгын кылганга даяр болуш керек. Эмгек ресурсун, интеллектуалдык ресурсун жана башка дегенде. Эгер мына мен жөнүндө сурап калсаңыз, мен социалдык тармактауда илимди таркатуу аракетин кылып келем. Ал үчүн көптөгөн эмгектер кылынат. Ошол эле илимди өздөштүрүш керек, ошол эле илимди таркатканга аракет кылыш керек. Ага мисалы эч ким төлөп бербейт мага зарплата, туурабы? Же болбосо мен коомдон мага акча төлөгүлө деген жерим жок. Мага эле окшогон жаштар толтура. Ошондо өзүнүн энтузиасттык, өзүнүн курманчылыгы аркылуу кандайдыр бир прогресстин бир түрткүсүн берет элем дегендер жаштар албетте көп. Бирок биз ошонун баарын илим алкагында сүйлөш керекпиз. Жөн эле туруп эле, ай жаштар, силер патриот болгула, силер өзүңөрдүн баягы эмгегиңерди мамлекет үчүн бергенге даяр болгула, кетпегиле деп кыйкырып койсок эчтеке өзгөрбөйт. Бүгүн заман башка, бүгүн биз такыр өтө оор акыбал, өтө өнүккөн заманда жашап атабыз. Цивилизация деген турат. Цивилизация бүгүн өтө өнүккөн, эмгектин бөлүнүүсү бүгүн өтө өнүккөн, майдаланган. Биякта бир жаш балабыз Глейген программисттин окуусун бүтүрүп келатса, аны Google же башка батыш компаниясы mesela $5000 берет эле мага кел десе, ал $500 үчүн жок, мен тиги өзүмдүн айылдык административдик округун тиги санариптештирүүсүнө салым кошот элем дебейт.
Буга ишенип, бул идеалисттик көз караш. Буга ишенип жата беришибиз биз туура эмес. Биз өз ошол жаштарды да алып, бир жагынан аларды идеологиялык жактан үгүттөп, бир жагынан аларга реалдуу, материалдуу баалуулуктары тете боло турган шарттарды түзгөнгө аракет кылыш керекпиз. Ушул коомдук эмгек, ушундай эмгектин тегерегинде аракеттениш керекпиз. Бардыгыбыз тең. Улуу муунубузда, кичүү муунубузда, орто муунубузда жөн гана мифологиялык көз караш менен, жөн гана идеалисттик көз караш менен баягы Манас бабабыздай бол, мындай бол, Уркуя эне тиги Каныкей энебизде ыймандуу келин бол деп эле кыйкырып жата берген заман өттү. Бүгүн биз андай эмес. Бүгүн биздин жаштарыбызга килейген кинотеатрдан килейген кинолор тартылып атат, миллиондогон. Алардын таасири кандай? Килейген музыка, мына бүгүн жаштарыбыз кимибиз кыргыздын маданиятын угат экен? Жок. Бүтүн биз массовый культуранын алкагында турабыз. Биз дүйнө жүзүндөн үзүлө албайбыз, материалдык баалуулук жактан да үзүлө албайбыз. Ошону менен бирге руханий баалуулук жактан да үзүлө албайбыз. Биздин маданиятыбызды түптөөчү инструменттер бүгүн биздин Кыргызстаныбызда эмес, тетиги батышта турат. Ошолор биздин маданиятыбыз түптөп атат. Мындайча айтканда, бул чоң жумуш, мындай жөн гана өзүбүздүн баягы мифологиялык, фольклордук көз карашыбыз менен туруп эле уулум сен патриот бол деп эле кыйкырып койгусуз жетишсиз. Ошол себептен илимдин алкагында биз иш жүргүзүш керекпиз, жана илимдин алкагында ушул маселелерди ачыктап бериш керекпиз. Ошол менен жок. Өзүңүздүн жана улуттук идеология боюнча жалпылаштырылган темаларды сүйлөсөк болот эле деп айтпадыңызбы? Ошол багытта өзүңүздүн жана жекече изилдөөлөрүңүздү сурагым келип атат да, себеби жана Асаналы байке айткандай, бул жерде мүмкүнчүлүк калбай калды. Сиздин жеке өзүңүзгө мындай бир 10 мүнөттүк, 9 мүнөттүн тегерегинде убакыт калды. Мүмкүнчүлүк берейинчи. Өз пикирлериңизди берсеңиз. Рахмат. Бул жерде мен айтып кетет элем, өз пикир деген жок дегиле, бул туура эмес. Бул баягы плюрализмдин идеологиясы. Сенин пикириң кандай, бунун пикири кандай, анан тигинин пикири кандай деп, ал мүмкүн эмес. Бизди мына азыр коомду жаштарды боло, улууларды боло, мен өтө үмүт кылам жаштарды угуп атат деп. Эми ошол үчүн айтып кетишим керек мына, мен азыр айткан нерсенин бул кандайдыр бир информациялык продукт болуп бериш керек. Ал продукт мен айткан сөзүм кандайдыр бир практикалык мааниси болуш керек угармандарга. Ошондо гана менин пайдам болот. Мен бияка туруп алып өз көз карашымды же укамдан, акамдан уктум эле деген же кошунамдан көрдүм элем деген нерселерди айтканым туура эмес болуп калат. Бул жекелик менин субъективдүү көз карашым. Практикалык мааниси качан болот? Качан ошол маалымат коомдук практиканын элегинен өтүп чыгып, илимий критерийлерин тиги акыйкаттын критерийлеринен өтүп чыккан маалымат, ошол маалымат гана практикалык мааниси бар. Ошол маалыматтын аты илим. Демек, биз илимге таяныш керекпиз да, жагдайды айтыш керекпиз. Биз биринчи менин оюм, менимче дегенден мурун биринчи ошол предметти, ошол маселени илим алкагында изилдеп чыгыш керекпиз. Анан гана изилдеп бүткөндөн кийин гана үстүнө анан менин оюмча дегенди айтсак туура болот эле да. Биздин коомдо өтө чоң ушундай көйгөй бар. Биз укканды да билбей калдык, изилдегенди да билбей калдык. Таксистке отурсаң, таксист тиги президенттен бешбетер, президенттин даражасында айтып берет, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Баарыбыз билер мамбыз, бунун баары эмнеден чыгып атат? Бунун баары билимсиздиктен келип чыгып атат. Бунун баары бүгүнкү күнү постмодерндин идеологиясы бизге айтып атат. Сенин оюң деле чындап атат. Кечирет, биякта экзистенциализм деген турат, биякта плюрализм деген турат, биякта квантовый релятивизм деп аткан турат. Сен жөн эле визуализация кылып койсоң эле сеники чын болуп кетет деген. Бунун баары жалган илимдер. Ушу жалган илимден айрылып, чыныгы тааным теорияга таянып, чыныгы илимий бир платформага туруп, бир кеңеш кылыш керекпиз. Бир илимий платформага чыгып, бир предметти талдап, изилдеп чыгыш керекпиз. Ошондо ошол предметтин баардык коомго тиешеси пайда болуп чыгат. Анан же мен бияка азыр туруп алып эле менимче мондай, менимче тигиндей десем, бул эч кимге кызыгы жок. Менин субъективдүү көз карашымдын эч кимге кызыгы да жок, пайдасы да жок. Ошол себептен мен жалпылыкты сүйлөш керекмин. Себеби бир гана жалпылык ошол бүт коомго таасир этет. Ошол жалпылыкты мен илимден гана таба алам. Ошол биздин предмет тууралуу сүйлөсөк, мына улуттук идеология деп атабыз. Дегиле идеология деген эмне, коом деген эмне, жана башка. Бул өтө татаал маселе болуп кетет да. Бирок буну изилдеген илимдер толтура да, кечиресиз. Ошол эле культурологияны карайлы, социологияны, экономиканы карайлы, религиоведение деген турат, мифология деген турат, философия деген турат. Ушул илимдердин изилдеп, ушул илимдер алкагында анан улуттук идеологияны ачыктасак болот эле да. Өзүңүз айтып аткандай, бүгүнкү күндө илимге таянат деген сөз абдан улуу сөз, бул абдан жоопкерчиликтүү сөз. Бүгүнкү күндүн талабы биз илимсиз эч нерсе. Биз мажбурбуз.
Бирок сиздин мына Кыргызстандын илимий платформасы, жалпы өлкөнүн илиминин алган багыты жөнүндө пикириңиз барбы? Пикирим бар. Пикирим өтө албетте начар. Мына жакында Каныбек Осмоналиев агайыбыз айтып чыкты го, бизде илим өлүп атат, биз орто кылымга ооп кеткен атабыз, бизде срочно илимден кандайдыр бир эме кылып чыгыш керекпиз депчи, кайра иштеп чыгыш керекпиз деп. Бул албетте чын-чында туура. Мына бүгүнкү күндө биз айтыңыз, телевидениябызды деле караңыз, телевиденияда деле жалган илимди таркаткандар толтура болуп атат. Интернетти карасак андан беш бетер. Интернет деп мен биздин Кыргызстандын ичиндеги интернетти айтып атам. Укмуштуу бир жалган илимдердин, бул да баягы капитализмдин ыкмасы. Эптеп акча жазаш керек, эптеп курс кылыш керек, ошентип анан толгон токой курстар ачылып атат. Анан менин курсум укмуш, менин курсума окусаң келсең эле жырга байып кетесиң, анан бактылуу да болосуң, анан жубайыңды да табасың, жана башка. Бунун баары жалган илимге таянган курстар. Эми ушундай курстарга биз юридикалык жол ачып бердик да. Илимий академия чыгып айткан жок да, сен эмне деп атасың, сен эмне деп элди караңгылыкка түртүп атасың. Бул илим эмес. Илим деген мына момундай болот. Сен эгер курстап атсаң, келе мага кел да менин суроолорума жооп бер. Мен сен илим эмес экенин тастыктап берем деген илимий академиясы жок болуп атат да. Ошондо ал чыгып аларга бөгөт коюп бериш керек болчу. Сен тетип айтып аткан нерсени бүт жалган илим. Ал сен андайды токтот деп. Мен мисалы деп атам да. Эми андай эчтекеси жок да. Демократия деп туруп эле бүт болгон нерсенин баары чаржайып эле жатабыз. Анан элдин башы айланат. Эл өзү биле албайт. Эмне илим эмес. Анын үчүн биздин атайын илимий академиябыз деген турат. Атайын комиссия түзүлүш керек болчу. Эми бул албетте менин жеке оюм, мүмкүн бардыр, мүмкүн мен билбеймдир. Бирок бар болсо да маалымат катары мындай ишин ашыра албай атат да. Канат Турдубеков, бизге саналуу бир 3 мүнөттүн тегерегине жетпеген убакыт калды. Мен сизге дагы мүмкүнчүлүк берейин. Мына сиздин ошол өзүңүздүн демилген менен ушул пикирлерди айтып атканыңыз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Улуттук идеология деген тема менен келип аткандан кийин улуттук идеологияга кандай салым кошкуңуз келет? Жаштардын өкүлү катары. Мен салымды кошкум келет, жана кошотам өзүмдүн пропаганда менен. Мен илимди таркатууга, илимий көз карашты, дегиде илим деген илимдин улуктугун, илимдин ордун коомдун ичинде илим ушу өзүнүн татыктуу ордун ээлеп калсын деген иш аракеттерди кылып келем. Мына сизге рахмат, сиз менди чакырып дагы да коштоп атасыңар менин баягы пропагандама деп коюп. Жок, угалы деп атабыз. Угуш керек да пикирди. Пикир дегенде негизи эле улуттук идеология, деги идеологияны алсак, бул эң оор маселе болуп калат да. Бул математика эмес. Математика жеңил болуп калат, физика, баягы фундаменталдуу так илимдер. Идеология бул оор илим болуп калат. Себеби идеология өзүнө көптөгөн нерселерди камтып кетет да. Идеологияны түптөөдө биз деги эле биз түшүнүш керекпиз. Идеология бул руханий инструмент. Эми илим руханий баалуулуктардын эң үзүлгүс бир курамы. Илимсиз биз эч кандай идеология да түзө албайбыз, илимсиз ошол идеологияны ишке да ашыра албайбыз. Кыскасы, илимди ордуна тургузмайын коом ичинде биз эч кандай идеологияны иштеп да чыгара албайбыз. Ал идеологияны элге да түртө албай калабыз, элге түшүндүрө албай да калабыз. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebooktун көрүүчүлөрү, биз нарк насыл жана улуттук идеология деген тема менен сиздердин алдыңыздарга 40 мүнөттүк түз эфирге чыктык. Бүгүнкү түз эфирдин коногу жаштардын өкүлү, жарандык коомдун мүчөсү, экономист кесиби боюнча коомдук эксперт деп айта берсек болот. Мына Канат Турдубековди ошо бүгүнкү күндөрдөн баштап өзүнүн атайын өз алдынча жекече демилгеси менен ушундай иш алып барган, коомдук пикир айтууга даярдалган биздин бир муундун өкүлү экен. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Токтомамбетов, Канат Турдубекович бизде конокто болду. Бул багыттагы көрсөтүүлөргө өздөрүнүн суроолорун беришкен биздин Акылбек байкеге Бишкектен, Москва районунан Чубак Аксакалга, Каныбек байкеге Канттан, Астаналы деген нарындан менин бир байкем бар, дайыма сын менен суроо берет. Ороз байке кечинде угуз кыла дейт, эми кечинде чыгып аткан эфирлерди дагы угуңуздар Ороз байке. Кубандык ажы, Нурманбет